Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Папа Римский жөнүндө суроо берипсиздер. Ушу Папа Римский деген ким? Мен үчүн Дональд Трамп анын баягы узатуу аземине катышты жана башка ушул суроолорго кыскача жооп берсек, бул деген Папа Римский өзү ушу 1200 жылдан бери же мындайын айтканда 2000 жылга чейин, 2000 жылга аз калды го дейм, христиан чиркөөсүн башкарып келген адам. Бирок кандай болгон? Негизи Папа Римский бүгүнкү күнү ошо католиктердин баарын башкарат. Христиандык батыш дүйнө экиге бөлүнөт: православтар жана католиктер деп. Католиктер негизи ошо бүт Европа өлкөлөрү, кээ бир учурларда ошо католицизмден бөлүнүп кеткен Мартин Лютер деген протестанттар болгон. Анын аркасынан дагы Англия өзгөчө, Улуу Британия өзгөчө бөлүнүп кеткен англикандык чиркөөнү уюштуруп. Калгандар болсо баары Италия, Испания, башкалар баары папага көз каранды жана ошо дин боюнча жана алар ага баш ийишет да. Анын сырткары ошо бул диний башкарууну жасайт католик чиркөөсүнүн. Анын сырткары ошо бүт догматтарды жана бүт эрежелерди коет ошо христиан чиркөөлөрүнө. Жана Ватикан деген суверендик мамлекетти башкарат. Эл аралык ошо саясатка кийгилишет христиандар катышкан жана мусулмандар жана башка диндер катышкан. Ал эл аралык саясатты кээ бир учурда жөнгө салууга аракеттерди жасайт. Мурун күчтүү болчу анысы. Мисалы үчүн папский эдикттер кээ бир болсо учурда ошо мисалы үчүн мусулмандарга кол салуу, крест жортуурчулар Папа Урбан экинчинин буйругу менен баягы жакынкы чыгышка барып Жарушалаймге, ошо Азраилге, башка ошо мамлекеттерге кол салган да. Ошондой киши. Негизи эң биринчи папа деп эсептелинген бул баягы Ыйса пайгамбардын оң колу жана ошо 12 шакиртинин бирөөсү ошо Петр деп эсептелинет. Петр да ополто, христиан дининин ополтосу, ошол Петрдун ополтолугу менен христиан дини түзүлөт деп Иса пайгамбардын айтканы бардай. Анын ошо чын эле биринчи апостол болуп эсептелинет. 64 жылга чейин, 67 жылга чейин да ошо биздин ошол Иса пайгамбар төрөлгөндөн кийин. Анткени алардыкы Иса пайгамбардын төрөлүшү менен календарды алып барып жүрүшөт. Ошол римдиктер жана Европа чиркөөлөрү жер жүзүндө папалар аябай чоң таасир эте башташат. Рим империясында христиандык легалдаштыруу статусуна өтөт. Мурун Рим империясы баягы алар каршы чыкчы христиандарга, баарын өлтүрчү, кырчы, бирок ошентсе да бир нече жылдан кийин кайра Рим империясы өзү христиандык болуп кеткен. Папаларды орноштурган ошол алардын чиркөөсүн. Андан кийин ошо Рим империясында христиандык 5-кылымда легалдуу расмий дин болуп калат. Ошо 313 жылдары Константиндин эдикти менен, ушундай мыйзамы менен да. Анан 7-кылымдарда бул деген саясатка өтө катуу кийилише баштайт. Папалыктар жана папалар кээ бир учурда Европаны башкарып калат. Ар бир Европадагы королдорду жана башкаларды ошол дайындайт да ошо. Ошентип акырындап ошо эл аралык саясатты алып баруучу борбор болуп калат. Дүйнөнү папалар башкарат да. Анан 20-кылымда илимдин күчү менен чиркөө өзүнүн күчүн жогото баштайт. 17-кылым, 20-кылымга чейин. Андан кийин ошо папалыктар жөнөкөй ушуну өзүнчө кандайдыр түшүнүксүз бир мамлекет болуп калат. Бирок мындай символикалык түрдө дүйнө жүзүнүн бүт христиан мамлекеттери, анын ичинде АКШ да, башка Испания, Түштүк Америка баары ушу католикке баш ийишет да. Анан жок дегенде кеңешин угуп койгонго барып келишет. Өлгөндө да ошентип алардын узатуу аземдерине катышып келишет да, жогорку деңгээлде. Анын акыркы папа болсо Франциск, бул деген алгачкы 1200 жыл өтүп мурда бир ошо башка европалык эместер папа болгон бир жолу. Ошондон бери бул алгачкы европалык эмес папа. 1200 жыл бир гана европалык папа адамдар, жарандар папалар болгон. Анан албетте ошол сөздөн орустардын поп деген сөз чыгат. Анан өзү Франциск акыркы папа Аргентинада төрөлгөн итальяндык эмигранттардын үй бүлөсүндө. Анан 1958 иезуит орденине тапшырган чиркөөсүнүн медресесин, өзүнүн чиркөөлөрүн. Анан албетте 1969 жылы епископ болгон, 92 жылдагы кошумча. Анан ошол 1998 жылы Буэнос Айресте
архиепископ болот, жана алардын баягы мындай иерархиясы бар бир нече. Анан кардинал болуп калат 2001 жылы. Кардинал болгондон кийин аябай мындай өзү Франциск деп атын алгандыгы, бул деген францисканец деген ошо бир кандайдыр бир диндин агымы бар болчу чиркөөлүктө, христиандыкта. Ал ошол диний агым аябай кедей жашачы, бүт саясаттарга аралашып, чоң иштерди жасап, дүйнө жүзүн керек болсо кээ бир мамлекеттерди жок кылып кырып, бирок ошону менен бирге өзүлөрү аябай мындай аскетизмде жашачу да, мындай кедей. Ошондой идеология болчу. Понтифик болуп калат ал, ошо кийин понтифик болуп туруп папа римский болот. Папа римский болгондон кийин ошо бир нече биринчи илимге макулдугун берет католик чиркөөсү. Анан албетте жөнөкөй резиденцияда жашайт, мурунку папалардын бай резиденциясына барбай. Анан реформаны өткөрөт. Мисалы үчүн Ватикандын коротууларын, коррупциясын жок кылып, коротууларын аябай дыкат менен көрүнүмдүү кылат да. Элдер сыртынан барып байкаса болот да, ошондой тунук кылат. Анан негизи ЛГБТ жана башкаларды мыйзамдаштырат Европада, кандай аларга кандай жол берет. Аны либералдык мындай көзү караштар үчүн бүт ошо Ватикан жана башка чиркөөлөрдүн өкүлчүлүктөрү аябай критика кылган да, сындашкан. Анан албетте жакында ошо папа өлүп калгандан кийин кээ бир мурунку христиандык дининде андагандай мындай уламыштар бар. Уламыштар боюнча ошо Франциск папа, ушул папа өлгөндөн кийин кара папа келет дейт, мындай түсү кара. Андан кийин баягы дүйнө акыр заман башталат, дүйнө жүзү түгөнөт. Ушундай сөздөр бар. Бирок айтып кетишим керек, 6606 жылы дагы ушондой нерселерди айтышкан, бирок дүйнө калган. 1666 жылы дагы ушундай баягы уламыштарды айтып келишкен, ишенишкен, бирок ал да нерсе баягы дүйнө жүзү жок болуп кеткен эмес. 2012 жылы дагы дүйнө жүзү түгөнөт деп айтышкан, анда да дүйнө жүзү жок болуп кеткен эмес. Анан ушул да азыр кара папа келип, кайсы папа келет, дүйнө жүзү түгөнбөйт окшойт да. Эми көрөлү, карайлы кандай эмне болорун. Андай эмесе папа ким экенин жооп бердим сиздерге, саясатка кандай тиешеси бар экенин жооп бердим. Ватиканда чоң архив бар. Ватикан саясатка аябай катуу тийгилишет. Эгерде сизге ушул нерсе кызыктуу болсо, кошумча сурооңор болсо бергиле, эмки видеолордон жооп берейин. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.